30 жылдан бeri базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Бүгүнкү күндө мамлекет элди кыйнап аткан жок, ошол базар ээлери элди кыйнап атат. Алкан базарында жердин ижара акысы 2 эсеге арзандады. Алкан базары соодага берилген жердин ижара акысын 50% арзандатты. Бул тууралуу соода-саттык комплексинин жетекчиси Чыңгыз Алканов билдирди. Анын айтымында базардагы шарттар дагы жакшыртылат. Буга чейин Камчыбек Аташиев өлкөдөгү ири соода түйүндөрүнүн ээлери эң бай адамдар экенин айтып, аларды ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүүгө чакырган. УКМКнын төрагасы контейнерлердин ижарасы акысы кымбаттыгын белгилеп, аны арзандатууну дагы тапшырган. Анын айтымында базарлардагы контейнерлерди кожоюндардын арасында атка минерлер жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы бар. Мен Молдоев Канат, Алтын тоо базарынын жетекчиси. Бүгүнкү күндөгү мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан базарда иштеген соодагерлерди колдоо саясатын колдойбуз. Жана ошол базарда иштеген соодагерлерге жакшы шарттарды түзүп беребиз. Ошондой эле базарда иштеген соодагерлердин ижара акысын 50%га чейин түзүп бергенге даярбыз. Сода бир аз жылыш баштаганда эле сразу $1000 $500 кош башташат экен. Анан ар жерде -2-де турдум, -1-де турдум, акыры ушул жерде туруп атам. $3000 төлөп атабыз. Анан кийин бул жерде азыр 3 кыз туруп атабыз, потому что актай албай атабыз. Дагы бирөөнү алсакпы, кандай кылсак деп өзүбүздү алапайбыз таппай. Только банкротко эле кетип атам. Мен без прибыльлечи кайра Россияга кетип калсамбы деп дагы ойлонуп жатам. Анан 6 ай период, 3 ай период дегенде мен ушу жерге келип угуп атам да. Биринчи жолу угушум, потому что мен ошо 15 жыл Россияда иштесем дагы бир жерде период деген азар неме жок да. Аренда дегенчи. Мен биз ТКандардан ал жак бул жактан карыздарыбызды кантип жапсак экенде аябай мындай өтө оор ситуацияда турабыз да. Ушунчалык суммага чыкпаганда, может, элдер дагы ушундай көтөрүлүшкө чыкпайт беле дейм да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. $600-700 төлөшөт бул жакта. Эң арзаны бул. Жо айтпай 700-800 төлөп жүргөндөр бар. Бул жактан казайындарын негизи мамлекетке каратыш керек да. Ошо калагандай ценаны коюп, ар кимдер ар түрлүү ценада азыр. Мисалы мен $700 төлөйм, $600 төлөйм. Кандай шарттар? Шарт жок, мына турабыз ушундай суукта. Светти кээ бирөөнө берет, кээ бирөөнө бербейт. Кимде акча бар, ошого свет берет. Свет берилбейт. Даже ütүк сай албайбыз мына жакта, ütүктөй албайбыз свет коюп. Ошо территориясын көрдүңөр Дордойдун, бардак, жолдор оңдолгон эмес, опшоң болбойт. Станка жок, келген клиенттер кыйналат. 2 киловаттан ашпаган печканы сайгыла деп ошондой берет. Анан айына барсаң 4 ай 5 ай каласың, апрелдин 15-ине чейин 25 000, 27 000 кептир. Аны ошо бербейт, баарына бербейт, орда арадан таныш билиш кылып берет окшойт, аны анактай начальниги бар аны. Берсе баарына бирдей берип, минималдаштырып койсо эл үчүн пайда да, кыйла жеңилдиктер кылып берип койсо элге пайда. Охрананыкын төлөйбүз деп майыл, охрананы сел анысы деле слишком кымбат. Охранага мисалы үчүн мына рядда бир 500 контейнер болсо 1600дөн алганда канча миң болот, ошону эстебегиле? Ошо аны соода жок азыр, быйылкы жылы. Былтыр жакшы болчу соода, ошондой ниет менен биз бүт товарларды тиктиргенбиз. Анан быйыл августта эле иштедик. Биз мына ушу круглый год ушунда пальто менен иштейбиз. Ошо азыр соода жок, отурабыз. Даже без почин. Бизге арендадан түшүп берсе экен деген эле ниетибиз. Бул жерде хозяинга зависит этет да. Мисалы үчүн менде 5 студент. Ошо ысыкта суукта жүрүп, ошо Дордойго келгенбиз. Биз аз арендада турабыз. Аренда чындыгында кымбат. Адамдар келбейт, клиенттер жок. Азыр, например, мына азыркы саат канча болду? 12:30 болду. Чынын айтсам 4 нерсе сатып отурам. Действительно арендабыз аябай кымбат.
баягы соц тармактарда айтып атышат, бардыгы бекер турат, төлөбөйт, патенттен качып атат дегендер жүрүп атат. Бирок биз патенттен качкан жерибиз жок. Ар бирибиз керек болсун, даже текшерип келсе, биз ай сайын төлөп аткан кагаздарыбыз колубузда бар. Например, аренда азыркы мезгилде минус 2-де 2,5–2 доллар болуп атат. Аренда хозяйкалар чүрүгөн жок. Булардын өздөрүнүн группасы бар экен. Группадан сүйлөшүп туруп эле. Сен бирдеке деп сүйлөй турган болсоң, уже сени чыгара берет да. Негизи актабай атабыз. Азыр соода жок, такыр эле токтоп калды. 1-2 клиенттерибиз эле бар. Ошолор менен соода кылган күндө деле биз азыр актабай атабыз. Ошо арендалар аябай эле кымбат. Патентибиз бар. Сукта турабыз, условия жок эч кандай. Биз бул жакта администрацияга 28 000 акча төлөйбүз жылуулук үчүн. Келип штраф салышат, жылуулукка акча бербесек, биз өзүбүз сайып алсак, штраф болот.